Yaxşı, Kudayga şükür, ошо чыгармачылык менен иштеп, изденип жүрөбүз. Бүгүн болсо ошол сиздердин куттуу студияңыздарга насип кылган экен, келип калдык. Кубанычтабыз абдан. Ушул бир тууганыңызды дагы жалпы элибизге тааныштырып койсоңуз. Тааныштырып кетейин анда, ушул менин жанымда отурган жигит. Биз 8 бир тууганбыз, 7 кыз, анан 7 кыздан кийин эң кенжебиз Сагынбек Каримов, учурда Оштогу Ниязалы Борошов атындагы окуу жайда окуйт. Кыргызстандагы эң мыкты аккордеонисттердин бири Жаныбек Ботобековдун шакирти. Сагынбектин биринчи устаты өзүбүздүн атабыз Эрмек Каримов. Атабыз бир эле аспапта ойнобостон көптөгөн аспаптарда кол ойнотуп ойногон ушундай музыкант өзү. Азыр болсо Сагынбек жаш болгонуна карабастан аккордеонду өз теңдүү курдаштардын арасында абдан жакшы ойноп окуган жеринде эң алдыңкы студенттердин бири. Ал эми Мамат Оморов атындагы сыйлыктын ээси, лауреаты. Анан эң башкы мунун чоң сыйлыгы эл аралык Играй гармонь аттуу фестивалдын жеңүүчүсү. Сагынбек кичинекейинен эле эл ичи өнөргенчи, жаш таланттар ушундай көптөгөн сынактарга катышып, дайыма байгелүү орундарды алчу. Эми артымдан ээрчитип алып чыгып атам, буюрса өзү музыка жазат, сөз жазат, ыр жазат дегендейчи. Бара алдына келгенде мен ойлойм, кыргыз элибиз баягындай өнөргө, талантка бай эл. Ошондой улуу баягы атам менен сахналашта чогуу жүргөн, үзөңгүлөшүп жүргөн Рыспай Абдыкадыров, Токоношбаев, Жолболду Алыбаев, Баурашан Тургунбаев, мына ошонун залкар агаларыбыздын катарындай артын улап, Сагынбек дагы бара алдына келгенде мыкты оюнчу, мыкты композитор, мыкты ырчы болот деп ишенем. Ошондуктан мындан кийин тааный жүрүңүздөр, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ушул жанымдагы жигит Сагынбек Каримов. Абдан кубанычтабыз. Аккан арыктан суу агат деп бекеринен айтылбаса керек, чын эле атаңыздар дагы атаңыздардын жолун жолдоп атанын уулу болсун деп айталы. Анан биздин салтка айланып калган ушул студиябызга келген коногубузду жандуу үн менен тосуп алабыз. Анда сиздерден бир ушул жазга ылайыкталган мыкты ырыңыздарды укпасак болобуз. Анда жакшы болот, анда сөз Надырбек Алымбеков ошол эшикте айлана жапжашыл болуп ушундай бир кулпуруп турган жаратылыштын бир кооз ирмебине ушулар куп жарашып турат деп ойлойм. Ону Атайбек Бөдөшов агайыбыздыкы. Жаз аттурдан бир куплет ырдап берели анда сиздер үчүн. Керемет. Рахмат. Сизди үнүңүздү радиодон угуп калабызбы, теледен угуп калабызбы? Бул чын эле өзүңүздүн үнүңүз экенине ынанып отурабыз. Рахмат. Баракелде. Рахмат. Ушул чыгармачылыкта чын эле кандайдыр бир деңгээлде ушул элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ийгиликтүү ырчылардын катарында жүрөсүз. Рахмат. Ушул ийгилигиңиздин сыры эмнеде?
Ийгилигибиздин сыры эң башкысы ошол бизди колдоп, кай жерге концерт менен барбайлы же тойлорго барбайлы батасын берип, гүлүн берип, кол чаап, бизди тосуп, ушундай алаканга салып бизди бап эстеген элибизден, ошол кыргыз элибизден айлансак болот. Учурдан пайдаланып, ошол рахматымды айтайын. Ошол элибиз көтөрбөсө, колдобосо, элибиз сүйбөсө, биз чындыгында кимге ырдамай элек. Аны эң башкы биздин көрманыбыз, эң башкы биздин демөөрчүбүз, эң башкы менин колдоочуларым ушул кыргыз элибиз да. Сиздерге рахмат. Анан мен дагы аракет кылам, ошондой дайыма жакшыларды, канаттууларды дагы аракет кылам. Ошол кандайдыр бир чыгармачылыкка аралашканыма, чоң сахнага чыкканым, мен кичинекейимден эле ырдап жүрдүм сахнада, бирок чоң сахнага чыкканыма 3-4 жыл эле болду. Бирок ошого карабастан бат таанылып, элибиздин журтубуздун арасында кичинекей болсо да, кичинекей талантым таанылып, атым оозго алынып калганы бул мен үчүн чоң сыймык. Албетте бул нерсенин оңой болгон жок. Канча уйкусуз түндөр, канча аракет кылдык, канча эмгек кылдык. Сахна артында бизде көптөр ырчыларды айтышат да, силер ырдап эле жыргап жүрөсүңөр деп. Чындыгында сахнанын арты абдан түшүктүү. Бул жагына чыгып күлүп ырдаганыбыз менен кээде сахнанын артына өтүп ыйлаган ушундай бир кыйын күндөр болот. Бирок баягындай элдин астына чыгып ырдап, кол чаап, батасын бергенде баардыгын унутасың, баардыгына кайыл болосуң. Ошондуктан ийгилигибиздин сыры бул ушул эмгекте, анан жөнөкөйлүктө деп ойлойм. Абдан жакшы. Ушул жөнөкөйлүк бул өтө бийиктик деп айтат. Бул чындык болсо керек. Анан ийгилик менен бакытка бир гана кадам деп айтат да, аралыгы бир кадам дейт. Ооба. Ушул сиз кандай ойлойсуз? Негизинен эзелтеден биздин Кыргызда сөз бар, баягындай тарга тар дүйнө, кеңге кең дүйнө дегендейчи, кең бардык нерсени кең көз караш менен карап, кең пейил болуп, бардык нерсени пейилиңден табасың деп коет. Чындыгында мен бардык адамга жакшылык каалайм. Өзүм ушак деле кылбайм, бирөөдү жамандабайм, только бир гана өзүмдүн жумушумду жасайм. Анан албетте ошол ийгиликтен бакытка, бакыттан ийгиликке бир кадам дейт. Мен буга толук кошулам. Ошондуктан ар бир адамдын өзүнүн колунда эмгек кылып, бирөөгө жакшылык кылып, эгер ал адамдан кайтпаса деле, бул сөзсүз Кудайдан кайтат. Башка нерселер менен сага жакшы нерселерди берет. Бул сөзгө мен, улуу сөзгө абдан ишенем. Ушу ушак деп калдыңыз. Башка сиз жөнүндө ушактарга көңүл бурасызбы? Аларга кандай карайсыз? Негизинен көп газета, журналдардан суроо берип калышат. Сиз жөнүндө баягындай көп сөз болуп, баягындай элдин суроо талабы деп коет да. Мунучу анан өнөр адамы болгондон кийин албетте түз караштамын. Сөз болгону жакшы. Анткени сөз болуп аткан жерде демек мен иштеп жатам. Демек мен аракет кылып атам, демек мен өсүп жатам. Ошонун артында ушундай бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат. Ошондуктан ошол мен ушактагандарга деле ушактай бериңиздер. Рахмат сиздерге дагы. Келаткан Наурыз майрамыңыздар менен. Негизинен ошол канчалык ушактап, канчалык жамандалса, ошол адамдын баркы кадыр баркы ошончолук көтөрүлөт деп ойлойм. Эч ким сүйлөй койгондон, эч ким ушактабай койгондон Кудайым өзү сактасын. Ошондуктан мен мага жакшы каалоо айткандарга деле, мени жаман көргөн, жакшы көргөндөргө деле баарына жакшылык каалайм. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Ийгилик демекчимин. Айкөлдүгүңүз менен жеңип турбайсызбы да? Ооба. Бир тууган эниңизге да суроо берейин деп турам. Бериңиз. Ушул ушундай белгилүү айымдын иниси болуу кандай бакыт сиз үчүн? Мен үчүн өтө бактылуумун мен. Анан кийин бул мен үчүн өтө сыймык жана жоопкерчиликтүү. Абдан жакшы. Ошо бир уядан учуп чыктыңыздар десем болот. Анан кандай үйдө кандай сапаттар бар эле биз билбеген? Үйдө мен кенжеси болгондон кийин мени эжем көп урчу. Кийин чоңоюп эле урбай калды. Негизинен экөөбүз удабыз да. Бат эле урушуп кетебиз, бат эле сагынышып кетебиз, экөөбүз сырдашабыз, экөөбүз урушабыз дегендейчи. Бирок улуу эжелерибиз бизден кыйын эле улуу да. Алар турмушка чыгып, өз жолу менен аларга эми мындай кандай десек, орусча айтканда серьезный эле мамиле кылабыз да. Анан экөөбүз калдаңдашып жатып калабыз. Анан эфирлерге чыкканда мынтип
Анан бул мени койбойт да, эфирге чыкканда тим эле койдун оозунан чыга албай элем, мынтип каласыз, ошол үйдө да ошондор үйдө көп сүйлөсөм ушинтип мени тамашалап койбойт. Чындыгында мен дагы эним менен сыймыктанам. Бул да жаш болгонуна карабастан өзү абдан эмгекчил, тырышчаак, бир эле аккордеон эмес, башка да көп аспаптар да ойнойт. Кече Ошто жакында 5 күндүк концерт бердик, Сагынын шоу кесүү концертин. Мен конок болуп, бир туугандар болуп, бизден чоң Олжан Каримова деген эжекебиз да ырдайт. Ал да концерттер дады, абдан 5 күн бою жакшы болду, элдин келиши жакшы болду. Анан кийин Москвага барып концертимди мен берип келдим 2 күн. Анан кийин кече жакында эле Бишкекте 8 мартта келип айымдарга ыр белек тартуулап кеттик. Абдан жакшы болду. Ошол жерде деле Сагынбек ырдап, абдан элдин жакшы кол чабууларына ээ болду да. Менден да көп, мен абдан сүйүндүм, сыймыктандым. Буюрса Сагынбек аракет кыла берсе, эмгек кыла берсе, баягындай ийгиликке жетет деп ойлойм. Эми биз 7 кыз ушул баарыбыз эле айланып эле Сагынды дегеренип эле дайыма көз башына карап турабыз. Жалгыз балдар, кээ бир балдар аябай эрке болот. Ал эми Сагынбек болсо токтоо мүнөз, бардык эжелерин сыйлайт. Мага келгенде эле бир аз эме болуп калышым, калжаңдап. Баарыбыздын эркебиз. Абдан жакшы бул бир туугандардын эми урганы май эле деп урганыңызды дагы элге айтып койду жарыялап. Ушул Сагынбектин дагы бир талантына күбө болбосок болбосу эми. Ооба, жакшы болот Сагынбек. Аккордеонду чындыгында мыкты тартат экенсиз. Ырдап да берсеңиз. Рахмат, анда месе Жолдошбек Умайжанов Айыштабыздын Сүрөтүңө деген ырын ырдап берейин. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт. Тиктешиң тамашалап турганыңды, неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Sen düştün eken gülümsürüp. Egerde biri bolso menden bölüp, je tutup сүрөтүңдү же өртөмөн. Мен tutpayım күнөө сенде сүрөттөмөс. Сүрөтүң жүрө берсин күлүмсүрөп. Сүрөтүң жүрө берсин күлүмсүрөп. Бали. Өнөрүңүз өркүндүү. Жок, рахмат. Ошол жогоруда айткандай, көбүнчө атаңызды дагы көп айтып каласыз. Ырдап жүрчү, ушундай көп инструментти ойнойт деп. Анан концертиңизде ошол атаңызды дагы алып чыгайын деген оюңуз барбы, ырдатып? Атабыз кече Ошто концертибизде 5 күндүн бирөөсүнө келди. Ошол баягындай тартуу учурунда келди. Съемка болгон күнү келип апам экөө отуруп көрүп кетишти. Атабыз бир аз ден соолугуна байланыштуу азыр аккордеон тарта албай калды да. 5-6 жылдан бери бир аз ден соолугуна байланыштуу ооруп жүрөт. Ошол чыгармачыл кишилер ырдап жүрүп эле ырдай албай калса, бул ал үчүн абдан чоң сокко болот окшойт да. Атамда ошондой учур болду. Андан кийин мен ырдап чыкканым, анан Сагынбектин ырдап чыкканы атабызга чоң дем куч, атабызга чоң
дары болду окшойт да. Ошондуктан азыр биздирдаган сайын абдан сүйүнүп, кайра чыңалып, кайра дарыларын убактысында ичип, ушундай абдан сүйүнөт да. Чындыгында менден да азыр Сагынбек чыгып атканы атамдын жалгыз баласы да абдан сүйүнүп ушундай бир бизге батасын берип отурат. Анан апабыз жөнүндө да айтып коелу. Көбүнчө атабыз жөнүндө сүйлөйбүз. Апабыздын аты Разия, бир өмүр ушул медицина тармагында эмгектенди. Учурда медицина тармагынын отличниги. Апам экөө дагы пенсияда, ардактуу эс алууда. Апам менен ушул балдарымды каралашып, ушундай ийгиликке жеткеним чоң бирден бир себеби аял кишилер үй бүлөдө жардамчың болбосо, өзгөчө өнөр адамдары дайыма жолдобуз. Анан балдарымды менден да жакшы карап, балдарымды апам чоңойтуп берди. Ушудан пайдаланып ушул апатама дагы ыраазычылык билдиребиз, рахмат айтабыз. Анан биздин эң башкы менин ушул өнөр адамы болуп, элдин кызы болуп, элге таанылышымдын чоң себеби, чоң эмеси менин жолдошум Асан Мансуров. Жакында эле ошол маданиятка, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмери деген ардактуу наам алды ажообуздун колунан. Ошол ал киши да көп жылдан бери маданият тармагында эмгектенип, бир эле мени, Сагынбекти эмес, башка көп өнөр адамдарын колдогон, ыржандуу, ушундай баягындай ырчыларды, өнөр адамдарын абдан баалайт да. Ушундай кээ бирөөсүнө комуз алып берип, кээ бирөөсүнө форма тиктирип берип, мындай колунан келген жардам бергиси келет да. Ушундай ыруккандай эс алып, ушундай киши, ал киши менен ошол турмуш түтүн булатып, үйлөнүп, жашап калып, баягы менин талантымды түшүнүп, колдоп, ошол ийгиликтеримдин чоң себеби ошол жолдошум деп айтам да. Аны да айтып койбосок болбойт. Азыр болсо ошол Сагынбекти дагы колдоп, жардам берип, бизди алдыга сүргөн ошол биздин жолдошум. Анан бир туугандарыбыз, жакындарыбыз, ошолор баардыгы колдоп, мен анан кайын журтум дагы абдан ушундай кайненем, кайнатам өтүп кетти. Кайненем 5 маал намаз окуйт, ажыга барып келген ачапа. Жакшы кайын журттан жолдуу болдум дейм да. Ушундай жакшы кишилерге келин болуп бардым. Дайыма мени сыйлап, урматтап, биздин келинибиз деп сыймыктанып турушат да. Кайнатам да мен жаңырдап жаткан кезде ошол авариядан өтүп кетти да. Баягындай абдан жакшы киши эле. Аяш атам өзүчү атам менен жакын дос болушкан, жөрө болушкан, анан кийин куда болуп калышты. Абдан сыймыктанчу да, менин дискимди колтугуна салып алып, дайыма костюмдун ичинде жүрчү эле да, менин келиним деп. Анда эми жаңы чыкканда мени бирөө тааныса, бирөө тааныбайт да, элдерге алып барып менин сүрөтүмдү көрсөтүп, мен келиним болот, ырдайт, сонун ырдайт деп ушинтип мактаныч экен да. Ушундай ата энелер сейрек эле болсо керек. Анан сизди ушул жолдошуңуз менен кезиктирген жол кайсы жол болду? Жолдошум менен кезиктирген жол ошол өнөр, чыгармачылык, анан бизди театр жолуктурду. Жолдошум оштогу Султан Ибраев атындагы Улуттук кыргыз драма театрынын директору. Бул жака спектакль менен келишип, Курманжанат кайнебиздин 200 жылдыгы болгондо булар спектакль менен келишип, баягындай биз дагы анда студент элек, барып көрүп, ошондо таанышып, үйлөнүп калдык. Биз алгач Туңгуч театрында кезиккенбиз, ошол Туңгуч театрында жолугуп, ошентип мамилелерибиз бири-бирибизге дал келип, үйлөнүп, азыр буюрса 3 балалуу болдук. Барсбек, Таткайым, Алихан деп чоңойтуп атабыз. Улуу балабыз 5-тен өтүп калды. Убакыт бат эле өтө берет экен. Кичинекейибиз болсо 2-ден өтүп калды. Кудайыма шүгүр. Үй бүлөмдү дагы алып, бир тараптан чыгармачылыкты дагы алдыга сүрөп иштеп келатам. Ушул кыйын эмеспи? Үй бүлөнү дагы, чыгармачылыкты дагы бир тизгинде кармап келатсызбы? Жогоруда айткандай, ошол үй бүлөң жардам бериш керек. Жакындарың, ошол жолдошум жардам берип, 2 апам, балдар, анан Сагынбекке дагы айтпасам болбойт. Менин ушул чачпагымды көтөрүп, сумкамды көтөрүп, эжекелеп
мен жалгыз калтырбай каякта концерт коёмбу, музыка коёмбу, тойго барамбы, дайыма жанымда коштоочум, аккордеон тартып, ырдап, дайыма мени коштоп, ушул бир адам эле мынча нерсеге жетиш кыйын да, сөзсүз жанында коштоочулары, жандоочу кийик аттырат деп, жандоочуларың жакшы болсо эле ийгилик боло берет экен. Ошолор жакындарым менен да сыймыктанам. Менин ийгиликтерим жалпы ушул менин туугандарым, кайын журтум, үй бүлөм, анан эң башкысы кыргыз элибиздин ийгилиги деп ойлойм. Кубанычтабыз ушундай оюңуз менен бөлүшүп жатасыз. Чын эле ушундай бир туугандар болсун, колдоочу адамдар болсун дегендей. Анан көбүнчө эски ырларды жаңыртып, элдин жүрөгүнөн орун таптырып ырдап келесиз. Оюнчулар тарабынан же болбосо сөздүн ээси тарабынан ушул сизге келип сын айткан учурлар болду беле? Негизинен баягындай тойлорго, той топурларга барганда, анан концерттерге барганда эски ырлар жакшы деп коюшат го, баягы суранышат да, ушуларды ырдап бер дегени, анан аны аранжировка жасатыш керек, жаздырыш керек дегендейчи. Дайыма эле жаныңда аккордеончу болбойт, кээде өзүң болосуң, кээде комузуң болот, кээде болбойт дегендейчи. Анан ушул ырлар жагат экен деп жаздырып ырдап жүрөм. Ошол баягындай эл көп болгону улуу муундагы кишилер баары бир эски ырларды абдан эңсеп жакшы угушат да, ошондуктан аларды да ырдап жүрөм. Андан эле Кудайга шүгүр, бул күнгө чейин улуу муундагы ошол кемнен ырын ырдасам, мындай эч ким жамансын айткан жок, баары эле алкап. Ошол Атайбек Бөдөшевдин Жаз аттуу ырын ырдап кеттим, жогорудагы сөзүн Адырбек Алымбеков. Каникей эжекебиз кандай сонун кубулжутуп ырдап келет. Анан мен ошолорду жакшы көрүп сурап, макулдап беришкен. Кийин көптөгөн радиолордон, газета, тележурналдардан жылдын эң мыкты ыры деп 2 жылдан бери мага номинация утуп берип атат да. Анан ошондо Атайбек Бөдөшевди Санжиранын чоң сыйлыгын алып атканда тамашалап, баягындай ушундай интервью болуп атса, Каникей Самаранын өз эжекеси болот. Бир өмүр ырдады, бирок Самара бир жыл ырдап мага момундай сыйлык алып берди деп ушинтип аябай мени мактады да. Өзүмчө аябай сүйүнүп, толкунданып, көтөрүлүп калдым. Чындыгында ушундай жакшы сөздөр жакшы. Анан жакында эле ошол Атайбек агабыз менен Каникей эжекелер менен үй бүлөбүз менен катышабыз. Үйлөрүнө чакырып, Атайбек агай өзүнүн бир оонун эч ким ырдай элек жапжаңы, анан Каникей эжекем 2 ырын белек кылды. Буюрса ошол азыр ырлар аранжировка болуп, жазылып, даярдалууда. Буюрса жакында алып келем. Ушундай абдан жакшы лирикалык ырлар, менин жан дүйнөмө лирикалык ырлар жакын. Өзүмө да жакты. Буюрса жакында ошо Нооруздан кийин ырдап чыгам го деп турам. Күтөбүз сизден. Рахмат. Бул чыгармачылыкта чын эле атаандаштык көп орун алат да. Өзүңүзгө атаандаш деп кимди билесиз? Негизинен жашоо бул табият өзү ушундай да. Жаратылышта болобу, жаныбарларда болобу, адамзатта болобу, дайыма күрөшөсүң, дайыма ушундай бир калыпта эле жашаган бул кызыксыз. Анан албетте мени атаандаш көрүшкөндөр, эч кимди атаандаш көрбөйм. Чындыгында баардыгы менен мамилем жакшы, улуу эжекелер менен дагы өзүм теңдик курбуларым менен, сиңдилерим менен баарына бирдей мамиле кылам. Билбейм, жогоруда эле айтып кеттим, бир гана өзүмдүн жумушумду билем да, өзүм үчүн иштейм, өзүм үчүн аракет кылам, өзүм үчүн жол куруп келатам да. Андан башка эч кимге көрө албастык кылып, атаандаштык кылып, мындай эч күйдүүлүгүм болбой эле. Ошо болбой эле койсун. Сиздин клиптериңизди көргөндө өзгөчө идеялар өзгөчө да. Анан өткөндө жакында эле бир клипти көрдүм. Сууну кечип алып, ушундай белчеңизден батып алып ырдапсыз, үшүгөн жоксузбу деп сурап атам. Ал эң алгачкы клиптеримдин бири бул Турцияда, Анталиянын жээгинде тартылганда. Чындыгында ошонун досторум да айтышат, анткени деңиздин шамалы аябай катуу болот экен дагы. Сууга экени билинип турат да, сууга экени билинип, аябай үшүгөм чындыгындачы. Үшүгөндөн деле мен аябай арык болгондуктан суудун астына түшкөндө тээ майда таштар келип сөөгүмө тиет да, баягы так этчи. Анан калп эле күлүп эле ырдап, анан стоп дегенде бакырып коюп, кайра баштадык десе, кайра күлүп алып ырдап. Бирок чындыгында жаратылыштын аябай кооз жерлерин Турцияда эле мындай жакшы жер да, аябай кооз. Ошол жерде бир 2-3 клип тартып келгенбиз. Клиптин идеялары жогоруда эле айттым, мен өзүм жөнөкөйлүктү абдан жакшы көрөм, андай эле өтө шик нерселерден качам. Анан себеби элге жакын,
жөнөкөйлүкчү, ошондуктан ошондой элге жакын клиптерди атканга аракет кылам. Клиптин идеясы өзүбүз эле отуруп ушундай кылсак, мындай кылсак деп, анан жолдошум эме да, өзү музыкалык факультетти бүтүргөн педагог. Ушундай тармакта табити абдан жакшы да, ыр тандоодо, сөз тандоодо. Ошол менин көп хит болгон ырларым жолдошум тандаган да. Анан кээде мен болбой эле өзүм тандап бир ырла дасам, ал кээде чыкпай калат да, ушундай учурлар болот. Сөзсүз жандоочулардын ою пикири керек. Албетте, ушул жолдошуңуздун табити менмин деп койбойсузбу? Туура. Бир чыгарма ардап кетейин, ушул бизди эфир аркылуу көрүп жаткан жалпы Асыл кеч айымдар, бар болуңуздар. Сиздер үчүн ырдайын. Сөзү Рано Шакирова, Матисак Токтосунов Райзын. Асыл кечим аттуу ушул менин репертуарымдагы акыркы ырлардын бири. Ошону ырдап берейин сиздер үчүн. Kala verdim ошол бойдон, seni de karakterin göz yaş dolgun, ayağında ümitlerin gördüm seni, harmanın bayrakçının ruhunda dolgun, asıl geçim, asıl geçim. Абдан жакшы. Биздин убактыбыз дагы бир аз аягына келип баратат. Сиздерге эркин сөз берейин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Келе жаткан Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Биринчиден ошол санаттын сүйүктүү санат каналынын жалпы жамаатына, жетекчилигине чоң рахмат, ийгилик. Дайыма ушундай санаттын төрүнө отургузуп өнөр адамдарын сыйлап жүрөсүздөр. Өзгөчө сизге рахмат. Ал эми биздин ошол бүгүн биз менен болгон биздин көрөрмандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Канча жакшы сөз, канча жакшы маек болду. Анан баарыңыздардын ушул келаткан биздин жаңы жылда, мусулмандардын жаңы жыл майрамы Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү төрүбүздөн ордонгон кадырлуу коногубуз, мен дүйнөнү апам менен тааныгам, жаз, атама аттуу жүрөгүңүздөрдөн орун алган мыкты ырларды аткарган ырчы кызыбыз Самара Каримова жана ошондой эле бир тууган иниси Сагынбек Каримовдор болду. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта болуңуздар.